Саламатсыздарбы? Бүгүнкү пресс-конференциянын катышуучулары жана жалпы кыргыз элим. Биз бүгүн Ош шаарындагы Акипресстен өзүбүздүн оюбузду билдирели деген бирден бир себептери алдын алга маалыматтарга ылайык мына Азаттык өзү деле бул туурасында сайттарында жарыяласа керек. Ошто мына түштүктө деп айтсак болот. Түштүктө булардын дагы кошумча кеңсеси ачылып, ал жерде чоң көптөгөн кызматкерлер менен иш алып барууну булар көздөп жатышыптыр. Албетте биз буларды ачылбасын же биз жаап коебуз дегенден алыспыз, бирок өзүбүздүн граждандык укугубузду туура колдонуу менен өзүбүздүн ушул нерсеге каршы экенибизди билдирүү максатта мына жерде чогулуп отурабыз. Сиздердин алдыңыздарга сөзсүз эле жанагыл бир чоң саясатчылар эмес, мына карапайым элдердин өкүлдөрү ушул жерге мына стол кичинекей болуп калып дагы батканыбыз. Эмне себептен бул жерге мен каршы пикирим билдиргим келет. Деги эле Азаттык мына Бишкекте чоң кеңсеси бар. Жабылбасын, иштей берсин, буга чейин дагы керектүү маалыматтарды элге өз убагында жеткизип турган. Ошентсе дагы бирок мына түштүккө булар жаңы кеңсесин, башкача ат менен жаңы кеңсесин ачып, ошо башка мамлекетте каржыланууну көздөп атышат. Бул эмнени алып келиши мүмкүн? Сөз эркиндигинде дагы тең укуктукту алып келиши мүмкүн. Кантип биздин ата мекендик дейбизби, жергиликтүү мына Кыргызстанда жайгашкан көптөгөн ушу жалпыга маалымдоо сайттарынын кызматкерлери, кабарчыларыбыздын ортосунда тең укуктукту алып келет. Кантип? Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул Оштогу Акипресстин кеңсеси. Мына столдорубуз өзүбүзчө карапайымча деп коет го. Мына башка мамлекеттен каржыланган сайттардыкы чынын айтканда аябай чоң акчалар менен каржылангандыктан ошол эле учурда башка сайттарда иштеген кабарчылар менен ошол Азаттыкта иштегендердин айырмасы болуп калышы мүмкүн. Экөө тең бирдей иштеши мүмкүн, бирок каржы маселесине келгенде алардыкы аябай кенен колдонулат. Мына ошол техникалар менен. Мына ушундай да тең укуктукту алып келиши мүмкүн. Андан сырткары булар айтып атат, 3 тилде кабар агенттигин иштетишет экен. Өзбек тилинде, кыргыз тилинде жана тажик тилинде. Булар кече жакында эле ал жактан кысым болуп, мына коңшу мамлекеттерден чыгып алышып, эми мына биздин Кыргызстандын айрыкча мына Оштогу территорияны булар ошол жактын саясатына киришүү максатта мына бизге жайгашайын деп атат да. Бул мен үчүн алдын ала бир кооптонууну жаратып атат. Биз буга чейин мен мына как активист катары Кыргызстанда мына жалпы эле өлкөдө болуп аткан көйгөйлөр боюнча президент Садыр Жапаровго жана Камчы Ташиевке кайрылып жүрсөм, мунусунда мен жалпы элге кайрылам. Себеби ал бийлик башында тургандар эл аралык бир тартиптердин негизинде ачылсын, ачылбасын дегенге мүмкүн өздөрүнүн көз карашын билдире албашы мүмкүн. Бирок эл өзүбүздүн көз карашыбызды ачык билдире алабыз. Биз жөн эле эртең менен ойгонуп алып эле келген жерибиз жок. Буга чейинки мына WhatsApp группалар азыр элдер аябай туура колдонгонду үйрөндүк. Мына WhatsApp группаларда элдердин мнениясын угуп, толуктап келип, анан көптөгөн бир активист эжекелерибиз, агайларыбыз, Мирлан, ушуга оюң, көз карашың кандай? Ушул боюнча бир өзүңдүн көз карашыңды билдирчи. Булар ачып дагы эмнени баштаганы турат. 2010-жылы дагы бир коголаңда бир тараптуу болуп, мына эки элдин кичине бир ортосунда дагы бир нараачылыктарды алып келгенге себепчи болду эле деген ойлорун айткан үчүн биз ушул нерсени мониторинг этип, өзүбүзчө бир аз сүйлөшүп, сурашып, бири-бирибизди оюбузду мына билдирип коелу деп атабыз. Албетте биз ачылбасын деп эле булар эми баягы бизден коркуп ачылбай калбайт деген немеден алыспыз. Бирок мына элдин оюн билип койсун, элдин оюн. Эмнеге? Биз Азаттыкка мына мен жекече мына мен өзүм башыман өткөн нерселерди айтып берейин. Мен көптөгөн колуман келишинче мына коомдогу болуп жаткан көйгөйлүү маселелер боюнча мына коомчулукка алып чыгып,
колуман келсе митингке чейин уюштурчумун. Ошол маалда Азаттыкка мен көп жолу чалчумун. Карап туруп өздөрүнө ылайыктуу учурларды гана пайда болуп калат. Анан чындап эле элге күйгөн киши болсо, ошол бүт көйгөйдү чыгарбайт да булар. Карап туруп. Анан эми сөз эркиндигине албетте доо кетпесин. Бирок буларда негедир эл менен бийликтин ортосундагы чоң маселелерди алып чыкканга аракет кылат. Аябай сонун жеткиришет. Себеби чындап эле техника буларда аябай сонун камсызданган. Кызматкерлерине любой мына Кыргызстанда иштеп аткан кызматкерлер салыштырмалуу акчасы мен точно цифраны айта алмайм, бирок жакшы эле төлөнөт. Ошол эле учурда башка бир кабар агенттигинде иштеген ошол эле бир кыргыздын уулу кыздары менен салыштырганда бирдей эле иштейт, бирок алардыкы бир алдыда бир мүмкүнчүлүгү жогору болгон үчүн алардыкы мындай бир даже биздин мына сөз эркиндигинде дагы теңсиздик, укуктуулук алып келет да. Эми мен сөзүм жыйынтыгында эмнени айткым келет? Мамлекетибиз жана эл, мамлекет башында турган көйгөйлөрдү мына биз көпчүлүк учурда чагылдырып, анча-мынча пикирге жетип болсо митинг болуп турат. Буга чейин бир-эки баягы президенттерди колонуп деле кетти. Бул биздин бүткүл дүйнөлүк көз караш менен караганда бул кичинекей мамлекеттин ичиндеги бул кухнядагы биздин өзүбүздүн пикир келишимдерди биз өзүбүз чечип атабыз, өзүбүз чечебиз. Анан сөзсүз эле эл менен бийликтин ортосундагы бир каршы пикирлерди ушу башка мамлекеттен төлөнгөн кабарчылар ушуну келип чечип беришинен биз кичине менин жүрөгүм ынанбай турат да. Силерге кичинекей мисал, үйдө деле эки бир тууган урушасың, үйдө деле бир анча пикир келиштер болсо, бир күн өткөндө чечилип, кайра ордуна туруп, анан бир үй бүлө сакталып жашайт да. Анан сөзсүз эле эки бир тууган урушуп кетсе, сразу эле ошонун көчөгө чыгып эле кече мына жерде эки бир тууган урушту, анан эми кайра жарашты деп тургандын бизге азырынча кереги жок. Демократия албетте бардыгыбызга керек. Демократия түзүк эле кыргыз элинде илгери каныбызда бар экен. Тил кесмей жок, баш кесмей бар деп бекер айтылган эмес. Бул кыска айтканда бул демократиянын уңгусунда жашап жүргөнбүз. Мына ошол нерсе сакталган экен. Мына сенин ази боюнча биз элдер мына президентибизге өзүбүздүн оюбузду билип, мына 2-3 президентибиз угунтукта жүрүп азыр жок. Кудайга шүгүр эле. Бирок дагы деле өнүгө берсин. Бирок бизге азыр демократиядан дагы бизге азыр экономика керек болуп турат. Экономика мына кымбатчылык болуп турган балда чындап эле ошол мына Ошко кошумча ачылам деп аткандар элге жардам бергенге келсе бир өндүрүш ачпайсыңар. Өндүрүш ачып, кызматкерлерди набирать этип. Ошол жакшы эмеспи кайра? Анан Азаттыктын мына Бишкектеги кеңсеси жакшы эле. Жакшы эле. Мына көп эле сайттардын, чоң сайттар Бишкекте эле жайгашкан. Мына Ошто кошумча эле кабарчылар менен. Мына ошондой эле эл катары эле иштесин. Менин оюм, жекече оюм ушул. Биз бул туурасында мен сөзүмө бир жыйынтыга берип айта берейин. Бул биз культурно журналисттердин тили менен айтканда сиздердин дагы баягы эрежеңерди сыйлап, биринчи мына Даки пресстен чыктык. Эмдикиси мына 3-күнү саат 11-де мына жерге батпай калгандар биригип өзүбүздүн тынчтык акциясында өзүбүздүн оюбузду билдирүү максатта Ош шаарынын борборунда, жана площадьта, Лениндин алдында деп коелу, ошол жерге өзүбүздүн оюбузду билдирип дагы чыгабыз. Жабылсын деген сөздөн алыспыз. Бардык сөз эркиндиги сакталсын. Бирок түштүктө жайгашып алып, эки коңшу мамлекеттин тилинде кабарчыларды алып алып, булар нени баштаганы турат деген сөз бардыгыбызда ачык бойдон калып атат. Ачык бойдон. Чындап эле. Эмне себептен кече эле коңшу мамлекеттерден кичине кысым болуп чыкса, анан бул жерде туруп алып, антенналарын эки коңшу мамлекетке коюп алып, анан ошо эки тилде кабарчыларды алып алып, булар эмнени көздөп атат? Ушул нерсе коопсуздандырууну жаратат. Аныс деле, мына мен азыр айтпайм, бул кыргыз мамлекети бул кичинекей өзүбүзчө бир үй бүлөбүз. Ичинде пикир келиштер болсо биз өзүбүзчө чечип атабыз, митинг кылып атабыз, бир-эки чоңду кетирип атабыз, камалып атат, чыгып атат. Бирок бул өзүбүздүн ички саясатыбыз. Ички саясатыбызды мына элдер жана бийликтегилер өзүбүз эле чечейли, айланып кетейиндер. Бизге сөзсүз эле башка мамлекеттен акча төлөнүп, анан биздин ички саясатыбыздагы демократияны жанагы акыйкатсызды сырттан келип чечкенден биз кичине намыстанабыз. Биз өзүбүз эле чечейли. Мен сөзүм жыйынтыктоо иретинде айта алдым. Кошумчаңыздар болсо. Жабылсын деген талап деле жок, каршы эмес. Талап эмне сиздер?
Азаттык деген такыр жабылсын дегенден алыспыз. Ошо Бишкекте эң чоң кеңсеси бар. Мына жерде мен билгенден 3-4 кызматкер бар. Жакшы эле жетишип атат. Кудайга шүгүр эле иштеп атат жакшы. Бизге дагы кошумча дагы мына Ошко айрыкча Түштүккө жаңы кеңсеси ачылып, ал жерге дополнительный сырттан акча каржыланып, техникалар алынып, жана мына коңшу эки тилде кызматкерлер, журналисттер алынып, анан ушул жерде туруп иштегени бир коопсуз жараткандай. Мына ошо нерсенин ачылышына биз каршыбыз. Жабылсын деген сөздөн биз албетте баягы демократиянын тилине кичине бир кооптуу келиши мүмкүн. Бирок каршы пикирибизди билдирип, ушундайды айтып коелу деп мына калың элдин катмарынан, жаштарынан, апалардан, мына мугалимдерден жогору мына коомдук бирикмелердин төрагаларынан мына эжекелер келип отурабыз. Мен дагы ушу Азаттыктын кеңсеси Ошко ачылышына каршымын. Анткени биздин коңшу мамлекеттерди биз алар менен коңшу мамлекет болуп турсак, алар менен биз ынтымакта жашашыбыз керек. Биз алардын саясатына киришпешибиз керек. Биздин территорияда туруп алып, алардын саясатын сындап, алардын жашоосуна кийлигишкен мындай Азаттык сыяктуу сайттардын мындай Ошто ачылышына мен мисалы каршымын. Анткени биз алар менен коңшу мамлекеттебиз, алар менен ынтымак жашашыбыз керек. Ошто кошумча эже көптөгөн ишкерлер почти 70% мына ошо эки коңшу өлкөлөр менен иштешет туурабы? Анан ушул жерде туруп бир баланын башын баштап алып, анан ошо ишкерлерибиз страдать этип, ал ишкерлерибиз кайра эле мына карапайым элдин окаты. Биз алар менен биз карым катнаш, соода сатык, бардык иштерди жүргүзөбүз. Анан ошолордун жашоосуна киришип, алардын территориясында турбай, биздин территорияга келип алып, бул жерде алар жөнүндө иш жүргүзгөнү туура эмес деп ойлойм. Анткени биздин эми бир мамлекетте Азаттыктын бир эле кеңсеси болгону жакшы. Биздин Бишкекте турат. Жакшы эле жетишип атышат. Бардык нерсе аябай жакшы иштеп атасыздар. Аябай жакшы иштеп атышат. Аларга бут тоскон эч ким жок. Бирок Ошто ачылышына мен каршымын. Элдин көпчүлүгү эле ошондой каршы болот болуш керек деп ойлойм. Анткени алар бул жерде элдерге жардам берейин деген ниетте ачылган жок деп ойлоп атам. Алар ошол коңшу мамлекеттердин саясатын сындаганы, ошолорго жол көрсөткөн ачылып атат да. Анын бизге кереги жок. Биз эч качан бир тынч отурайлы бир мамлекеттин саясатына киришпеш керек. Тем более биздин территорияда туруп алып андай нерсени жүргүзгөнгө такыр болбойт. Менин оюм ошондой. Азыр эми угуп атабыз, ушул баягы коңшу мамлекеттерден булар кысым алынгандан кийин, анан биздин баягы өлкөгө келип, булар эми өзүнүн офистерин ачып кеңейип атыптыр. Бул жакшы көрүнүш эмес да. Булар эми келгенден кийин анан чоң кеңсе ачат, көп адамдар иштей баштайт. Аларга көп материалды табыш керек, издеш керек, сенсация кылыш керек. Журналисттер эми жакшы көрөсүңөрбү сенсациянычы? Анан кийин ошондон кийин эми айтып өтпөдүбү? Булар анан баягы өзүн көрсөтүш үчүн, баягы өзүн акташ үчүн деп коеюнчу. Анан кийин материал издейт. Анан материал издегенден кийин анан бизди бир аз жаман жактарыбызды көбүнчө эми жетишпеген жактар болот. Өлкө болгондон кийин баары жакшы боло бербейт. Ошолордон кийин анан башкача өңгүттө кылып туруп, мындай бир кооздоп чыгарып туруп, анан кийин анан биздин өлкөбүздү бир аз жаман көрсөтүп, элдерди мына бузуп дегендейчи. Ошондой болушу мүмкүн деген ойдо мен айтып атам. Ошол азыр жогоруда айткандай 3-4 кишиси ошого жетет ошолоргончу. Анан 20 киши алгандан кийин алар анан кийин бүт кычыктардын баарын кирип кетип, анан дагы андай кылышы мүмкүн. Эми мен Ош шаарында 40 жылдан бери жашаган тургун катары айтам да, бизде эми баягы өнүгүп бараткан өлкөбүз ошол нерселерден эсир таркап кетти деп ойлойм да менчи. Биз эми ошо баягы эсир маалда формирование болгонбуз, иштегенбиз, план толтурганбыз. Анан кийин келип анан ошогон ушул көрүнүштөр анан акыры анан эсирди жок кылды. Анан эми Кыргызстанды сактап калалы деген бир нерсе айткым келет да. Алдын алып элечи. Бул жакшы болбойт, баары жакшы болбойт. Булар сөзсүз түрдө материал издешет, сенсация издешет. Андан кийин аягы мен ишенбейм буларгачы. Ошон үчүн мен каршымын булардын асылышына. Мен ушул Азаттыкка мурда жакшы ишенип, жакшы көз караш менен карачу элем. Акыркы күндөрү Азаттык майдаланып кетти. Өтө эле майдаланып кетти Азаттык. Мен эмне дейт элем, Азаттык бир тараптуу эле көрсөтүп, жалаң эле саясатты же мындай терс жактарды көрсөтө бербей, ушул кыргыздын баалуулуктарын, кыргыздын нарк наслин,
ушу дүйнөгө жайылтып ушулар жөнүндө көбүрөөк айтса деп ойлойт элем да. Анан бул жерге Азаттыктын Ош шаарына ачылышына мен каршымын. Себеби булар майдаланып кетти, ошондуктан келдим ушул жерге. Бул нерсе өтө кымбат экенин баардыгыбыз билишибиз керек. Себеби мыйзамда жазылбагандагы мыйзамдар бар. Алака, мына айрыкча мына түштүк биз көбүрөөк мына динге жакын элбиз. Көп жылдардан бери кече жакында эле кире калып эмес, ата бабаларыбыздан бери динге мына шайкеш жашап келген элдин катмарына киребиз да. Бардыгы болбосо дагы. Мына ошол жерге дагы бири-бирине туура келбеген салтыбыз, демократия менен салтыбыз туура келбеген жерлер бар. Мына сиздерге дагы, журналисттерге дагы мына ачык эле айтканда буну тана албайсыздар. Силерге келген маалыматтардын 100%-ин силер да чыгара албайсыңар. Кээ бирде адамгерчилик деген нерсе дагы болуп калат. Адамгерчилик баягы жүрөк дагы журналистикадан дагы мыйзамдан дагы жүрөк дагы ойнойт да. Ошо сөзсүз эле анан кийин шалтактатып эле анан кийин тигил бул деп эле бири-бирибиздин абырыбызды ачып эмес, сынды беребиз. Бардыгыбыз ошого муктажбыз. Мына айрыкча биз мына кече жакында эле бир 2 жыл мурда дагы элдик толкундо болуп, өзүбүз араң мына бутка туруп кетип аткан өлкөдө элебиз да. Тем более мына түштүктө Өрбү агай. Түндүккө салыштырмалуу түштүк биз 3 өлкө менен аябай жакын карым катнашта турабыз. Баягы Кытай, Тажикстан, Өзбекстан. Биздин ишкерлердин 70% ушул коңшу өлкөлөр менен иштешет. Ошонун ортосунда бир ынтымакчылык сактоо максатта ушул нерсени биз жабылсын эмес, ачылышына каршыбыз деген оюбузду билдирип отурабыз. Мына дагы жаман айтпай жакшы жок дейт. Мына аксакал катары, мына орто муун катары, мына жаштар катары ушуну алдын айтып кое берели. Алдына булар бизди душман, сөз эркиндигине балта чабып атат деп кабыл албасын. Урматтуу Азаттыктын журналисттер, сиздер түшүнөбүз, баягы айлык үчүн иштейсиздер. Сиздерде да чоң башка мамлекетте отуруп программа түзүп аткандар мына биздин элдин дагы мнениясын билип калсын. Көйгөйүн угуп калсын. Элдин оюн дагы чекеден эле Азаттыкка кол чаап тосуп алат экен, акча берсе эле журналисттер табылып эле микрофон көтөрүп алып эле чоңдорду баса калып буларга жагып атат эмес, каршылар деле бар экен, себеби эмнеде деген бир ой барып калсын деп мына биз алдын ала кылып отурабыз. Бул үчүн биздин аш барса бир 3 саат, 4 саат убактыбыз кеткидей. Бирок бул этага стоит. Биз ушундай да тарых үчүн айтып кое берели. Ош шаарынын жаштарынын атынан азыркы учурда Азаттыктын Ош шаарына келип ачылышына биз дагы бир аз нараазычылык пикирибизди жаратып турабыз. Ачылышына негизи каршыбыз. Мындайча айтканда Кыргызстандын үрп адаттарына, салттарына бир аз туура келбеген жерлери бар экен. Буга чейинки берилген маалыматтар боюнча бир тараптуу көрсөткөн маалыматтардын мен негизи бул жеке менин өзүмдүн оюм боюнча ошол байкалып турат да. Ошонун себебинен мен Азаттыктын Ошто ачылышына мен негизи каршымын. Бишкекте ачылуу иштегенин деле көрүп билип угуп турабыз, бирок негизи ошол бир эле жерде туруп иштегени жетет го дейм менин оюмча. Азаттык өзү демократиянын жарчысы деп түшүнөбүз да. Ооба. Бирок биздин өзүбүздүн кыргыздардын баалуулуктары бар. Ал Азаттыктын таңгуулаган нерселердин баарын эле биз кабыл алып, аны элге жайылтуу туура эмес болуп калат. Биздин өзүбүздүн менталитет бар. Ошого ылайыкташкан гана нерселер менен жашап өзгөрүшүбүз керек. Эми Азаттык кызматкеринде иштеп аткан уулу кыздар, сиздер бизден капа болуп, анан душман чыгып, эртең эле кайра силерге кайрылып калышы мүмкүн. Мына митинг өткөзсө, силер бизге каршы чыккансыңар деп мени куугунтук кылып, эмне эткенден алыс болуңуздар. Себеби жапжакшынакай уулу кыздар иштейсиңер. Анан эми силерде кандай талап аябай күчтүү окшойт. Себеби чоң акча төлөнгөн жерде талап бир 1,5 жыл иштегенден кийин эле кыйла мындай характериңер мындай башкача болуп калат да. Мен көбүңөрдү мына ишке киргениңерден баштап байкайм да. Талап күчтүү экен, себеби буларда чоң акча төлөнгөн жерде талап күчтүү экен, чынын айткандачы. Анан сиздер дагы деле жакшы иштей бериңиздер. Мына Ошто 1-2 журналистиңер жетишип эле атасыңар. Буга шүгүр эле. Бирок эми күчөп кетсе, сөз эркиндигинде дагы тең укуктуулук пайда болот. Отечественный продукция деп коет го, андан көрө биз өзүбүздү колдойлу. Мына ушул журналисттерди дагы, башка журналисттер дагы тең укуктуулук болсун. Ошон үчүн убагында элбиз да. Анан биздин ушу айткан сөзүбүзгө сын пикир кылып, куугунтук кылып, эртең үй бүлөбүздөн бери сөткө тартып, анан душманчылык кылбагыла. Мен силер менен дагы суранам. Мына сурануу иретинде. Бирок силер дагы кыргыздын уулу кыздарсыңар.
келечекти да ойлогула силер, келечекти да ойлоп, сөзсүз эле мамлекет менен элдин ортосунда курган нерсеге аябай жакшы басым жасай бербеңиздер. Өлкөбүз чачырап кетсе, биз миң кыйын журналист болсок дагы башка мамлекетте жакшы экинчи сорт болуп калабыз. Ошон үчүн ушундайда биз өзүбүздүн уябызды сактап калайлы. Эртең эле силерге бийлик жактан мага уунтуп болуп атса, силерге суранып барып калсам, анан ошол жерде эшигиңерди катуу жаап таштабагыла. Ошондо мен тамаша иретинде же ага иничилик тууганча айтып коеюн. Мен ойлойм, менин сөзүм бүттү. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Анан буга чейин сиз жанагындай оппозициялык карашта жүрүп өтүңүзбү? Ошол убакта Азаттык сиздин кайрылууларыңызды мындай отказ кылган учур болгонбу же чагылдырганда учурлар болгонбу? Мен ушул суроону берсе керек деп аттым эле. Ооба, мен дагы деле оппозициялык көз караштагы активистмин. Оппозиция дегенде сөзсүз эле чыгып эле бийликти чукулап эле эмес, бийликтин туура кылган жактарында. Эми оппозициябызбы, позициябызбы, бирок серегинде биз өнүккөн өлкөдө жашагыбыз келет. Ал өнүккөн өлкөгө жол ача тургандар, мына бийлик башында тургандар айла жок ошолор экен да. Шайлоо учурунда эл акчага муктаж болуп турганда анча-мынчалар өтүп кетти. Эми ошолор жаман адамдар келип алды деп элечи, дагы кийинки 5 жылды күтүп отурбай, аларды кичине жетелеп, мына туура кыл деген сөздөрдү айтсаң, оппозиция көрүнүп калат экенсиң. Оппозиция болуп эле эмес, бийликтин жакшы жактарын айтам. Эми бул азыркы бүгүнкү нерсем ачык эле сөз. Азаттыктан мен каждый раз митинг кылганда, элдин көйгөйү менен кылганда чалам буларгачы. Булардын сөзүнө муктаж болуп. Бирок постоянно келбейт да, булар өз калагында келип уштан келип тартып, чагылдырып кетишет. Ошон үчүн мен буларга да бир жекече бир нараазычылыгым деп айтпай эле коеюн, бирок булар элдин көйгөйү дегенде эмес, бирок бийликке менен эл согушат деген жерге келгенде аябай сону тартып, сону кылып чыгарып беришет. Ал жагынан рахмат сиздерге. Бирок ошо эми одоно ашып кетпесин да. Чекеден эле бардыгыбыз эле бийликке душман болуп эле, бардыгыбыз эле камерабызды көтөрүп эле бийликте эле рахмактап эле жүрө берсек, бизге мына жаман бийлик болсо да, бизге башка мамлекет бизге бийликти болуп бере албайт. Ошону мен эми алдын ала көрүп, ушундай бир кадамдарга барып атам. Мен бүгүн эмес, эртең эле кайра оппозициялык көз карашта площадька өзүм укугум эме кылып калышым мүмкүн. Ошондо дагы Азаттык силерге дагы айрылып калышы мүмкүн. Мына жерде жакшы бир 2 журналист барсыңар.